Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Кутман-таң программасынын түз эфирдеги чыгарылышына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүнкү маалыматтар келген биздин студиянын сыйлуу коноктору сиздерге тартууланат. Андыктан кененирээк маалымат алуу үчүн биздин студияга дагы сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөргөн конокторубуз менен тааныштыралы. Алды менен конокторду тааныштыра кетели. Айтылуу мына Ош чергесинен Кара Суу районунан келишип отурат. Кара Суу райондук маданият үйүнүн кызматкерлери ар жакта аккордеонду кучактап, аккордеон менен жатып, аккордеон менен туруп жүргөн эжебиз Гүлпиза Абдрахманова келип отурат. Ал эми кайра бери жакта кызынан тааныштырайын. Гүлмайрам Разыкова. Ошондой эле Максат Манас кызы келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келиптер. Кутман-таңда мына Кара Суудан бери биздин Кутман-таңга жетип келиптер, мынакей жол арытып. Аман эсен келип алдыңыздарбы Кутман-таңыңыздар менен? Багы элибизде атын атаса куту сүйүнөт дейт. Сиздер менен куттуу студияда таңкы маанай менен жолугушуп жатканыбызга биз дагы кубанычтабыз. А дегенде эле мына биздин телегөрүүчүлөрүбүз дагы кандай адамдар келип отурат экен деп көз салып отурушат да. Биз музыкалык чыгарма менен программабызды баштайлы деп айталы деп турабыз. Анткени сиздердин билебиз, биз Кара Суу райондук маданият үйүндө эмгектенериңиздерди. Анда келиңиздер, алгач кайсы чыгарманы аткарып бересиздер? Саламатсыздарбы? Биринчиден баарыңыздардан Кутман-таңыңыздар менен демекчибиз. Ат арытып, жер карытып, элдин рухун, духун көтөрүп дегендей, мындай кыргыз тили менен айтканда аксакал болуп мен баштап берейин, анда эмесе баарыңыздарга Тургуналы Нурматов агайыбыздын Ак таңдардан тосоюнчу деген чыгармасын ырдап берейин. Кабыл алыңыздар. Жакшы болот. Zar buldum bir jark etip karашыңа, çırmaldım süyünün bir sanasına, sezimdi kozgop koyup oşol boydan, sen kettin yıldızlardan arasına, sezimdi kozgop koyup oşol tağda, sen kettin yıldızlardan arasına. Altınım süygün jarıma sızladım, yürekti ürpetirgen yaşıl jalın, süybüsün bul dünüg ne jaraldın, çolpondoy gözlerinden kağılayın, süybüsün bul dünüg ne jaraldın, çolpondoy gözlerinden ananayın. Kıyalbay oşol tağdan elesindi, kıynaldım izdep gelem men özüңdü, altınım aktаңдардан tosoyunça, balkim akku bolup gelesindi, altınım aktаңдардан tosoyunça, balkim akku bolup gelesindi, süybasın bul dünögö ne jaraldın, çolpondoy gözlerinden ananayın. Barakelde. Rahmat.
Бағы чындыгында эле өртүнөгөн жеректе киртинөбөйт деп коет. Сиздердин ушул жүрөгүңүздөрдөгү тазалык мындай жүзүңүздөрдө турат да. Бағы жарк этип эле бағы үйгө киргенде дагы аялдардын кабагынан деп коет го, жаркылдаган кабак көрүп сүйүнүп калдым. Андыктан биз жогоруда телекөрүүчүлөргө дагы маалымат берип коелу деп атабыз. Бүгүн биздин студиябызга залкарлардын кыздары келип отурат депчи. Бағы биздин телекөрүүчүлөр дагы мүмкүн булардын бағы фамилиялары бизге тааныш деп. Разыкова, анан Манас кызы болуп атат. Андыктан биздин студияда Рахман Разыков агайыбыздын кызы менен Манас Бердибекова агайыбыздын кызы келип отурат. Мынакей атанын кыздарынын дагы таланттарына күбө бололу. Канча убакыттан бери сиздер ушул чогуу эмгектенип иштеп келе жатасыздар? Таңыңыздар менен сиздердин дагы сиздер менен жолугушканга абдан кубанычтабыз. Атайын ат арытып Кара Суу жергесинен келип отурабыз. Анан ушул теледен пайдаланып кыргыз элиме дагы ушул жакшы ийгиликтерди каалаймын. Ушул таңда кыргыз эли менен жолугушуп атканга абдан кубанычтабыз. Ал эми биз бул чыгармачылык топто маданият тармагында айткандай эле баягы таланттуу инсандардын балдары болгондон кийин кичинекейибизден эле башталган, бирок негизги маданият тармагында бизде 27 жыл, 28 жыл болуп калды. Биз Гүлбизи жолу иштеп келатканыбызда Гүл Майрамдыкына бир 10 жылдын тегереги болуп атат. Чоң эмгектенип атабыз. Бул дагы артыбыздан эле келе атат. Мурун эми чогуу жүрбөстөн ар жерде жүрүп атканыбыз үчүн мындай чогуу келе албайт болчубуз. Буда ушул чогуу келип калдык. Чогуу 27 жыл, 28 жыл. Жарашат жүргөн жарашат эми бардык жерде. Турмуш шартка байланыштуу ар кимиз ар жакта жүрүп атканбыз. Кудай кааласа мындан кийин чогуу маданият тармагын көтөргөнгө салым кошосуздар. Биздин аталарыбыз баягы чогуу жүргөндөй биз да чогуу жүрөбүз мындан кийин. Буюрса, аталар жолунан айтсаңыз баягы башка катардагы эле чыгармачыл инсандардан айырмаланып баягы белгилүүнүн кызы болуш, уулу болуш дагы бир кошумча жүк артса керек. Таңыңыздар менен саламатсыздарбы? Негизи мындай нерсе мага көп эле айтышат, көп эле адамдар айтышат. Мага андай деле жүк артпайт. Мен өзү жөнөкөй кызмын. Мен кичинекейимден эле ырдап баштагам. Өзү баягы атам 5-лик 5 тапан деген группаларды ачканда кошо чыккан, 5 көкүл болуп ачкан. Ошол 5 көкүлдүн бир көкүлү болуп мен алгам биринчи. Андан кийин эле ырдап жүрүп, окууга тапшырып, ырчы болбойсуң деп өздөрү ырдатпай коюшкан 11-класс бүткөнгө чейин. Кайра эле ырдап калдым, канымда бар экен, негизи отура албайт экен, болбойт экен. Эч болбой атат. Ошентип эле кайрадан бул тармакка аралашканыма негизи максатчы айткандай 10 жыл болгон, бирок аябай монтуп аракет кылып чыкканыма 2 жылдын жүзү болуп калды. Жакшы экен, мына негизинен ошол агаларыбыздын балдары кудулдук өнөрдү аркалап, кишилердин өнөрүн аркалап келатат. Сиздер кыздар ырчылык жол менен чыгып атасыздар баштап. Баары бир баягы чыгармачылык жол бир дегендей өнөр алдык кызыл тил деп айтылгандай эле ошол куудулдук менен ырчылыкты айкалыштырып, сиздер өзүңүздөр ошо туугандар арасында чогулуп калганда, олтуруп калганда, эми телекөрөрмандар көбүнчө ушул жагына кызыгат да. Кандай бир күлкү шаң менен, ата менен, агалар менен, туугандар менен отурганда кандай? Негизи мен күлдүрө бербейм да, мону сүйлөп. Бирок сүйлөсөм эле күлө беришет да. Мен айтам, значит, менде деле бир бар экен депчи, касиет бар деп. Досторум менен жолугушканы же отурушка, мону эмелерге барып калсам, мен барбайм десем, жок, сен келбесең бизде эч кандай эме жок, шаң жок болот, сен келбесең болбойт, сен келсең биз күлөбүз, чыргайбыз деп эле ушинтип калышат. Аны ойлоп калам. Ошого барып атам. Ошо чакыргандарын аябай сүйүнөм. Ошол негизи бир күлдүрүп деле бир эме кылайын деген аракет кылбайм такыр. Ушу болгону ырдайм. Эң сонун.
Бирга кезек берели Анда келиңиздер. келиңиздер, сиздердин дагы аткарууңуздагы чыгармага биздин телекөрүүчүлөр мынакей белгилүүнүн кыздары дегенде андан ого бетер баягы кызыгуу артып калса керек. Сиздерден дагы жагымдуу чыгарма күтөлү. Гүлмайрам Разыкова деп турбу? Анда эмесе бул шаарга келип калдык эми дебейм. Айылдан Шаардык жигит деген ырдап берейин. Сиздердин коштоосунда. Ардайым оюм бийикте, ашыкмын шаардык жигитке. Ардайым бирге жүрсөк да, ашыгамыз сырын билишке. Найна 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 Кигеннин түрүдү мода экен, узун чач эге койду экен. Анысы деле мейличи, акылында канча болду экен. Найна 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 Баракелде, баракелде. Бүгүн шаардык жигиттердин көңүлү көтөрүлөт тура. Шаардык жигиттердин бир көңүлдөрүн көтөрүп коелу. Көтөрүп, жайдын аптабында ысыгында көңүлү көтөрүлүү ушундай. Эң сонун жогоруда эже ушул эже тууралуу комментарий айтайын деп калдыңыз окшойт эле. Сөзүңүздү бөлдүм. Дейин деп атканым булар кудулдуңуздар болгонуна байланыштуу же өзү айтып атпайм, мен тиген экиси күлдүрбөйм дечи. Бул кыз көргөндө эле мага күлө беришет атпайбы? Өзү күлкүлүү болуп калса керек деген. Сүйлөгөндө эле күлкүсү кошо келеби, элди кошо күлкүсү менен тартабы демекчимин. Ушундай касиетим бар негизи. Ошону айтайын деген. Эң сонун баягы жылмаюу тартуулаганга эмне жетсин негизичи? Кээ бир адамдарды айтып коюшат го, ушундай бир жылмаюу жаркылдаган кабагы бар экен депчи. Негизи эле элди азыр көңүлүн көтөрүп, күлдүрүү кыйын болуп калган учурда баягы ошон дагы адамдарды көбүн карасаң азыр айтып калышат да, ушул баягы адистердин айтымында баягы мындай ачык эмес түстөргө басым жасап азыр адамдар. Анан көп мындай жүзүн карасаң жылмайбай калгандайбыз деп айтышат да. Мындай учурда ушундай адамдардын дагы баягы жан дүйнөгө азык берип, бир жылуулук тартуулап, көңүл көтөрүп турганы абдан бир жакшы көрүнүш болсо керек. Анда келиңиз, сиздин дагы үнүңүздү угуп, анан маегибизди уланталы. Рахмат. Ошол күлө албай аткандарга кичине биз дагы жагымдууларды тартуулап күлдүртүп анан ошол бул ырды мен ырдардын астында айтып кетейин, себеби бул ыр Лилия деген Канар Рыскулбековдун ыры. Бул ырды мен атам ырдачу, гитара менен. Лилия деген ырды. Анан мен кичинекей болчумун ал мезгилде гитара менен укмуш ырдап калчу, анан бул ыр ырдалбай калып, анан ушул ырды мен ырдап жүрөм азыр. Ошол Лилия деген ырды гүлдесте кылып тартуулап коеюн. Жакшы болот. Кыргыз элиме дагы бардыңыздарга. Ушундай аттыкканда лирикалуу, ишенбей айтасың бул гүлде бары. Арасай жабалып күттүрганы, жаркенеп көрүн чачылган гүлге жаны. Эми сен эстедиңби Лилияны, эми сен байкадыңбы Лилияны, эми сен эстедиңби Лилияны, эми сен байкадыңбы Лилияны. Жалтанбай жалын жүрөк мунун бары, иштептүү ишим менен элге жагуу, андыктан фабриканын кызы киши, айтышат сыймык менен курбулары. Эми сен эстедиңби Лилияны, эми сен байкадыңбы Лилияны, эми сен эстедиңби Лилияны, эми сен байкадыңбы Лилияны.
көңілге басар, айтылып айтылмаған жашлық сыр бар, ан сайын көңілдегі қайғы қачар. Көрдің бі қандай екен біздің қыздар, 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 көрдің бі қандай екен біздің қыздар. Баракелді, баракелді. Бар болыңыз, Мұнаке. Қараша қандай? Біздің қыздар. Ой, сонында қырғыздың қызына жетебе, қырғыз еліміздің айрықша Қарасуының. Мына Қарасу демекші, Қарасудан қандай ғана мықты адамдар шыққаны. Керім Турапов, Ибрагим Жунусов, Рахман Разықов, дағы айта берсек көп, Чермаш Төребеков, Сәлма Бекмұратова, Түгенбей, андан кейін Мұнаке Қарасуның қыздары қандай керемет бар болыңыздар демекшіміз. Ал сөзіңіз өзіңізда, сіздің сөзіңізді алайын деп тұрам. Бізде азыр жарнамалық тынығу бар екен. Нашыл жарнамалық тынығудан кейін біз Мына урматтуу телебармандар, көрсөтүүбүздү улантабыз. Биздин студиябызда конокторду көрүп атасыздар. Кызыгына келгенде биз дагы кызыктыруу менен жарнаманы көрсөтүп коелу дедик. Эми келиңиздер анда Карасунун кыздарына кайрадан ыр кезегин берели. Чоң рахмат. Албетте талантты кимдер сүйбөгөн, кыргыз эл аябай таланттуу келебиз. Мактан айтып кеткен Карасунун таланттуу кыздары биз ар дайым эл алдында жаркылдап ырдап жүрсөк деген эле ой тилегибиз. Азада Бегимкул эжекесинин сөзүнө жазылган Жанышбек Кочкор Бакаевдин талантты сүйгөндөрдүн эсиндемин деген чыгармасын аткарып берели. Толғынып толқындаба сезімдерім, тағдырға башым деген кезім менің, талайсыз махаббаттан өксігөдім, талантты білгендердің, талантты сүйгендердің есіндемін. Kur'an bozdoy verbe sezimlerim, bazardan kaytıp kalgan gezim benim, bağlasın bağlamasın başka biri. Barkımdı bilgendirdin, barkımdı bilgendirdin esindeyim. Kaygırıp kapalanma sezimlerim, karaylap cüdöp durdan gezim benim, kalasın kalamasın başka biri. Kadırım bilgendirdin, kardeşim jürgöndirdin esindemin. Sanadan sargarbaçı sezimlerim, sanoğa düşüvança tezilmegim, san gel gayratımda şirip duran, sırımdı bilgendirdin, sıylaşıp jürgöndirdin esindemin. Çırağın çar tüzülgön sezimlerim, çınığı büyürmandım, çınığı büyürmandım esindemin. Talantı zilgindirdin, talantı süygöndirdin esindemin. Талант өчпөсүн, өнөрдү билгендерде, баалагандардагы көп болсо экен, айрыкча ушул өнөрдү көтөрүп, өнөрпоз адамды бийикке чыгарган адамдар да көп болсун.
кыргыз эли таланттуу эл. Мына кара суунун каймактары отурасыздар. Атайын каймактарын жөнөткөн экендер. Бирге алып, эме сиздерди чындыгында ырдатып коюп, олтура турган, суроо узатпай турган коноктор экенсиздер ачыгында. Багы биз кээ бир коноктор келгенде тамашалап калабыз да. Чыгармачыл инсандар келгенде эмнени айтмак элеңиз, ырдайм деп келдиңизби, ырдай бериңиз. Анткени ушул бир эмеде айтылат экенде тамаша иретинде. Төөнү жаныбарлар баары биригип, анан төөнү конокко чакырса эле төө барсамбы, барбасамбы деп эле мойнун артка сузуп карап, алдын карап, анан ойлоно берет экен да. Анан конокко чакыргандан кийин бара бер да сый көрүп келесиң десе. Кайдагы сый, мени эмне жыргаганынан чакырып атат дейсиңби? Суу артат да мага жүк артат, башка эмне кылмак эле дегендей, сиздер ырдайм деп келдиңиздер, ырдаңыздар дейм. Бирок жакшы, аябай жакшы болду. Андан көрө баягы төө баңга суу артат дегенде силер ырдаганы келгенден кийин ырдай бергиле. Дагы бир ырга конок бересиздерби? Анда биз ушул мен кудулдун кыздармын деп турат өкөтүң деле. Мен кедей дыйкандан эле ат энелерибиз бир эстеп койбойлу. Анда эмесе ушул жарык эмеге алып келген биздин апаларыбыз ушунчалык баары карап таңкы чай үстүндө бизди күтүп отургандыр. Энелерибизге арнап Асанкалы Керимбаев агайыбыздын Энекем деген чыгармасын аткарып берейин, уруксат бериңиздер. Dünyada табылбас берекен, мен дагы дени сак болоюн, орбай жүрө көрсенесен. Мен дагы дени сак болоюн, орбай жүрө көрсенесен. Болсом даң апасым баланым, көзүңө дагы эле баламын. Үшкүрүп каласың алыскада, үйүңдөн узатса караным. Үшкүрүп каласың алыскан, үйүңдөн узатса караным. Жашоғың от болып жағылдым, жаңылдым, çalındım, қағылдым. Менемен ешкімден табылмасым, енелік мерімін сағындым. Менемен ешкімден табылмасым, енелік мерімін сағындым. Енекем, менекем, менекем, кем емес қуатым берекем. Энелер бар болсын, дайыма ушул эне бар. Бакыт бармында, энеде обон салгыңда, эң ыйык болгон бейиштер эненин таман алдында дейт. Ошон үчүн энелер бар болсын. Мына сиздер дагы уул кыздарга энесиздер, бар болуңуздар. Анан мен Гүлмайрамдан сурагым келип турат. Негизинен Рахман агабызына ырда жазып жүрбөйбү азыр. Негиз канча деген коомдогу болуп жаткан нерселерди да жазып келет. Анан сиз дагы кызы катары мындай ырга бир-эки чиймелей коя каласызбы же чиймелегенди чийип чыдайсызбы? Ооба, атам китептери бар. 3 китеби жарыкка чыккан. Жок, менде андай талант жок. Мен атам айткандай, мага 1-2 ыр жазып берген, мындай эле эстрадный ырлардан. Кечегинде эле бир окуя болуп калды. Кыз узатуу деген ыр жазып берди. Тойлорго чыгабыз дейм биз. Анан ушул ырга деген оон жаздырып бербейсизби? Өзүңүз оон жазбайсыз ата. Десем, ооба, оонуну деген аябай Майрамбек Осмоновго жаздыртабыз кызым. Күтө тур деди. Күтө тур дегенде 3 ай, 4, уже 5 ай болуп кетти, жаган айтпасам. Уже күтүп тура албай калдым. Анан айттым, анда өзүм эле оон чыгарып салат окшойм. Сиз уже мен уже чыдабай калдым, ал ырдаш керек, жарыкка чыгыш керек да, жаңы ыр болгондон кийин десем. Ай кызым, сен оон чыгармак турсун. Жазып берген ырды туура ырдачы, андан кийин оон чыгарасың дегендей.
мен жазып берген деп анан ырдап эле жүрөт. жазып берген ырды негизи мен ушундай кичинекейимде ушундай адатым бар болчу. Туура жазылган сөздү дагы бурмалап окуп койчумун да. Азыр деле ошондой экен. Өзүңүздүн табитиңизге ылайыктуу окуйсузбу? Студияда деле карап атып ырдап аткан ырды тексти деле Бурмалап аласыз. бурмалап бир тамгалары бир өзгөрүү менен ырдап коймун. Анан ал студиядагы бала билбейт. Аны атам деген сезет да. Бир деген тамгадан мондой адашыпсың. Тез оңдот. Ушундай аябай сезгич күчтүү да. Сезими күчтүү да атамчы. Ошондой ошол сымалдуу эске салып коеюн деңиз. ооба. Алдын ала ушундай эмелерим айтып коеюн. Мындай жаза албайм. Эң сонун бирок жакшы талантыңыз бар экен да күлдүргөнгө. Талант эч кимде жок да. Андай жок деңиз. Эми Кара Суу деп атпайбызбы жанатан бери Кара Суу маданият үйү деп тааныштырып да кеттик. Ошол боюнча да кыскача айтып да кетсеңиздер кандай? Кызматкер иштешет, ал жерде иш кандай жүрүүдө? Кара Суу маданият үйүндө өзү Кара Суу маданият үйүндө деп айтылат. Негизи райондордо биз көпчүлүк иштейбиз. Өзү негизи айыл өкмөттөр кирет да. Себеби дегенде ошо Кара Суу маданият үйүндө эле мен иштеп аткан жер Сарай айыл өкмөтү болуп эсептелинет. Сарай айыл өкмөтүндө мен көркөм жетекчи болуп иштеймин. Общий алганда бул Гүлмайрам экөөбүз тең баягы кимбир айтмакчы Сый тамгасына болгон экенбиз. Бул Сабай айыл өкмөтүндө иштейт. Сиз Сарай. Мен Сарай айыл өкмөтүндө, бул дагы Сарай айыл өкмөтүндө иштейт, бул жак Сабай айыл өкмөтүндө иштейт. Биз өзү Кара Суу Сабайынан болобуз го. Өзү баягы жагын айтпай эле коеюн. Кара Сууда маданият кызматкерлеринин бардыгын алганда өзү 17 айыл өкмөт. 17 айыл өкмөттө бирден директор, бирден көркөм жетекчи, бирден китепканачы иштейт. Чоң алганда музыкальный школдорду кошконубузда 86дан адам ашыгыраак иштейт да. Өзү негизин алганда. Негизи өзү Кара Суу району. Чоң район болот да. Жарымы да. Жарым. Ошон үчүн бизде көп иштешет. 17 айыл өкмөттө маданият үйү, китепканабыз бар. Сөзгөзө келгенде сөз атасы деп айтып калбаймынбы? Экөө ушинтип эле айыл өкмөттө деп бөлүп атпайбы? Анан кийин мен деген жана айткан булар кудулдуң кыздары да. Сиз көбүрдү айттыңыздар, мен бөлө салышып мектепке айдап салышкан азыр мектепте. Мектепте. Азыр деле Сарайда эле. Бизден көп. Бирок сыныктан бар жок Сарай айыл экен. өкмөтүнүн мектебинде да кайрылы ошол Ошол өкмөткө карап атпайбы? Бираз Азыр азыр кичине балдар менен чогуу иштеп калган учур. Музыкадан сабак бересиз. Анда мындай кылбайлы я. Убакыт бар болсо дагы бир жакшы чыгарма менен анан Сөзсүз түрдө өтөтабыз деп атабыз. Анан бүгүнкү программабыздын баягы баарын бириктирип туруп эле Кара Суу маданият үйүнөн келишти да ырдатып турат окшойбуз. Көөгө жүк төлдү го. Жүктүп атасыңар деп коебуз. Кара Суу райондук маданият үйүнүн кызматкерлери келди деп тааныштырдык да. Ошондой чоң райондун жүгүн көтөргөн анан биздин жүгүбүздө эч нерсе болбой калса керек. Ошондо элдердин көз карашы кандай болду экен? Элдердин көз карашы аябай жакшы. Ошого карата. Көз караш дегендерден байбыз. Жакшы. Gözüm benim gözümdü alalmayımın Men özüngö batınıp baralmayımın En algaçkı göz karaş sıykırı var Başlar sözdün açkıçın tabalmayımın En algaçkı göz karaş sıykırı var Başlar sözdün açkıçın tabalmayımın Kirpigingdi götörçü biraz gana Göz okumdu dilemi disin mağa Yoldırağa tünsüyen kara gözüm Jark jurk etip yıldızlar uçkundana Yoldırağa tünsüyen kara gözüm Jark jurk etip yıldızlar uçkundana En algaçkı göz karaş nurday bolup Erteliğe çeksepken sırday bolup Este kalat eskirmey hoş olmaydı El jatağan aşıktırday bolup Este kalat eskirmey hoş olmaydı El jatağan aşıktırday bolup
Баракелде, мынакей дүңгүрөгөн кол чабуулар, биздин телекөрөрмандардын да уйкусу умаштай ачылып, бүгүн кечке бир кызматта жакшы жүрүшөт болуш керек. Сөзсүз түрдө. Мүмкүн биз тараптан сиздерге дагы баягы сөзгө чоркоктук болуп, жакшы жан дүйнөңүздөрдөгү айтайын деген оюңуздарга жеткиликтүү суроо болбой калган чыгар. Сиздерден дагы айтайын деген оюңуздар калып калбасын. Дагы кандай жаңылыктарыңыздар бар, айтып калыңыздар мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Канча күн турасыздар шаарда? Шаарда биз Турбайбыз, биз жатабыз дейбиз. 2 күн турабыз. Конокко чакырам дегендерге кабардар кылып коелу деп атабыз. Чакырам дегендерге кабардар кылып кое бериңиздер. Өзүңүздөр айткандай Өзүм деле айтып кое берейин, чакырган жерден калбайбыз, чакырбаган жерге барбайбыз. Анан бул жакта ушул биз аз-маз иштер менен келгенбиз, чыгармачылык иштерибиз менен өзүбүзгө. Ошонун арасында ушинтип сиздер монтип жакшынакай болуп конокко чакырып отурасыздар. Биринчиден ушул теледен пайдаланып мен да айтып коеюн, биринчиден сиздерге рахмат. Ушул Кара суунун кыздары келип калыптыр. Ошол Кара суунун кыздарын чакырып кичине болсо дагы элге маанай тартуулап кетсин деп чакырып атканыңыздарга сиздерге чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз сиздерге дагы. Ушул топтогу ушул жерде иштеп атканда артындагы иштеп аткан баягы камера тартып аткан жигиттерге, мырзаларга, кыздарга баардыгына ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Анан эми бул жакта биздин ошол кичине аз-маз иштерибиз бар. Ошол жумуштарыбызды бүтүрсөк, анан сапар алабыз. Буюрса, өзүбүздүн Кара суу жергебизге барып калбасак сагындык. Негизи тез-тез келип турасыздарбы? Тез-тез эле келебиз өзү. Тез-тез келип, тез-тез кетип турабыз. Келип тура берсең, Тез келип, тез кетип калабыз. Эми качан келдиң, качан кетесиң дегендей суроо болуп калды биз тараптан. Абдулла айткандай. Качан келдиңиз дейт? Бүгүн келдим. Качан кетесиз? Эртең кетем. Айткандай, баягы келини кайра-кайра айткандай эле аштан жооп бергенден да жап бүгүн эле кетем дегенде бүгүн эле кетип калбайлыбы? Бүгүн кечирээк кетип калайлы. Кечинде эле кетип калайлы, ушунча сурап. Эртең менен зорго келди келет өзү. Бүгүн кетебиз да кайра айтып атканда. Жакшы, мына ушундай эле баягы маанайлуу, дайыма элдин маанайын көтөрүп, өзүңүздөрдө ушундай шаңкылдап, жаркылдап эл арасында жүрүңүздөр, дайыма. Сиздерге айыптан чоң ыраазычылык билдиребиз. Элибизде айтылат, өнөргө мүнөз төп болот, өнөрлүү кыздар кеп болот. Өнөрдү баалап кыргызда өнөрлүү өлбөйт деп коет. Андыктан сиздердин ушундай талантыңызга биз талантыңыздарга таазим этебиз. Абдан сонун ырда айткансыздар. Дагы жолугузчу жолдор бар деп айтылат эмеспи? Буюрса жакшы күндөрдө, жакшылыктарда дал ушул сиздердин жакшы кабарларыңыздар менен ушундай куттуу студияларда жолуктурууну Кудайым насип этсин. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге. Бар болуңуздар. Чыгармачылык ийгилик, эмнени ойлосоңуздар ошол тилекке жете бересиздер. Чоң рахмат сиздерге дагы. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин сиздерге даярдаган тасмаларыбыз, алдыда күтүлчү конокторубуз бар. Биз программабызды улантабыз.